Түндүк менен түздүктү бириктирип турган Ош-Бишкек стратегиялык жолунун абалы акыркы мезгилде кейиштүү абалга кептелген. Бийлик башында турган атка минерлер Ош-Бишкек жолун орчундуу маселе катары жогорку кеңештин жыйынында бир нече жолу көтөрүп чыгышканы менен жолдун курулуш иштери жыл сайын үстүртөн жасалып, асфальттын үстүңкү беттерин гана жамап жасалгылоо иштери жүрбөсө, комплекстүү ремонт иштери акыркы 25 жыл аралыгында жүрө элек. Жолдун абалы андагы кейиштүү окуяларды иликтөө үчүн биздин чыгармачыл топ Сосновка өтмөк бекетиндеги күнүнө миңдеген автоунаалар өтүп жаткан жагдай менен таанышкан. Ош менен Бишкекти бириктирип турган негизги стратегиялык жол мына ушул жол. Ал эми бул жер Сосновка авто өтмөк бекети болуп саналат. Бул жерде күн сайын 1,5 миңден 2,5 миңге чейин автоунаалар өтүп турат. Ал эми жеңил машиналарга тарифтер 45 сом болсо, чоң жүк ташуучуларга баасы андан да жогору болот. Ар бир унаага анын көлөмүнө, салмагына жараша өтмөк бекетинен өтүү үчүн баалар сайыз убагында коюлуп, андан бери өзгөрүүлөр болгон эмес. Күнүнө 2 миңден ашуун унаа өтүп жаткан өтмөк бекетте өтүп жаткан ар бир унаа үчүн тиешелүү коюлган бааны төлөп өтүүсү зарыл. Мисалы, жергиликтүү Токтогул району, Суу Самыр өрөөнү, Каракөлгө чейинки жүргүнчүлөр үчүн 25 сомдун тегерегинде, же болбосо 50% кыскартылган акча төлөнсө, андан башкалары 45 сомдун же толук 100% дагы бааны төлөөсү шарт. Мындай баалар жолдо жүрүүдө эмес, болгону тоннелден өтүү үчүн төлөнөт. Автомашина 45 сом. Для иностранных $5 деп турат. Микроавтобус жана бул бусиктер. Өзүнүн отечественный деп коет, для отечественных деп турат. Местный машиналарга 75 сом, иностранецтерге $10. Үчүнчү жол үчүн мынтип койгон. Автобусы, КАВЗ, ТАРС, советскийче 120 сом. Бул жагы $20. Автобусы чоң эркен от 22 мест до 300 лаздар деп койчулган. 250 сомдон же болбосо мынтип айтылат. $5 $10 чейинкилер депчи. 250 сом, $40. Бирок көпчүлүк учурда бербейсиздер да. Жок, мына мен Токтогулдан болом, мен Үчтеректен болом десе өткөрө бересиздер, Жок, андай жок. Азыр деген мына 2015 1 ноябрдан баштап берип атасыз мына жылы. 1 ноябрь 2015-те. Бүгүнкү күнгө чейин берип атасыз мына 07-07-17. Себептен эртең мен аш машина. Эми канча орто эсеп менен канча адамга берилди ушул банка? Ошондо где-то бир мына 1000 машинага берилди. 1000 машина. Күнүнө 1,5-2 миң машина өтүп атат деп атасыз. 2015-жылдан бери 1000 эле машина өттү. 1130 машина бул жана Токтогул менен Суу Самырда жашайбыз дегендердин гана машиналарынын регистрация болгон. Алгандары гана. Каттоо алгандар. Кусейин Көлбаев атындагы тоннелге мындай сын бекеринен берилген эмес. Анткени Кыргыз СССРинин биринчи инженери катары белгилүү болгон инсан тоннелди куруудагы салымы зор. Дал ушул инсан асман тиреген, чоккусун булут милжиген тоолорду тешип, жол куруу идеясын ишке ашырган. Азыр эми бул тоннель аркылуу күнүнө 2000 автоунаа же миңдеген адамдар ушул жол аркылуу түштүктөгү шаарларга өтүп турушат. Бирок тоннелдин курулганы бир топ жылдар өткөнү менен акыркы убакта жүргүнчүлөргө бир топ маселелерди жаратууда. Анткени жалпы узундугу 4 километрге созулган тоннелдин жолдору талкаланып ремонтко муктаж. Ал тургай кыштын кирип келиши менен тоннелде толгон токой түйшүктөр жаралат. Ош-Бишкек авто жолундагы Сосновка өтмөк бекетиндеги ар бир автоунаа үчүн түшүп жаткан каражат ал ушул туннелден өтүү үчүн гана төлөнөт. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп жаткандай туннелдин абалы көңүл жылытарлык эмес. Анткени анын башынан баштап аягына чейин мына ушундай чуңкурлар менен коштолот. Ош-Бишкек жолу саат санап эмес, мүнөт сайын бул жолдон түндүктөн түштүккө же Ордолу Ош шаарынан, Баткен облусунан Бишкекке каттаган автотранспорттардын саны арбын. Жол боюнда кулаган жүк ташуучу унаалар өтүп бараткан адамдын көзүнө урунбай койбойт. Мындай көрүнүштөр жүргүнчүлөрдүн үрөйүн ого бетер учурат. Тобокелге салган адамдар көпчүлүк учурда өз өмүрлөрүн айдоочунун колунда экенин сезишет. Түндүк менен түштүктү бириктирип турган Ош-Бишкек авто жолунда акыркы мезгилде автокырсыздар көп катталууда. Ал эми бул жол четинен чыгып кеткен автоунаа мына ушул жолдогу чуңкурлардын көптүгүнөн чыгып кеткени байкалып турат. Ал эми автоунаадан калып кеткен буюм тайындар шамал болгон учурда асманды көздөй бийик сапырылган учурлар деле катталууда. Ал эми бул көрүнүш албетте жолдо жүргүнчүлөргө коопсуздукту жаратпай койбойт. Ат туягы ызгыткан чубалжыган узун жолдун эки бети ак менен караны, адал менен арамды, жакшылык менен жамандыкты бөлүп турган сыйт. 25 жыл мурда салынган Ош-Бишкек жолунда акыркы жылдары жол кырсыктары көп катталды. Анткени дал ушул жолдордун талкаланып бузулуп жатканы кырсыктын келип чыгуусуна
чоң таасир берип жатат. Айтор алыстан бир караган адамга жолду оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандай сезилиши мүмкүн. Таң калуунун деле кереги жок. Анткени бул көрүнүш жылдагыдай асфальттын үстүңкү беттерин гана оңдоп жамап, же анча-мынча чоңкурларды толуктоо болуп саналат. Куюлган смола же оюлган асфальт өзгөчө түнкү жүргүнчүлөрдү ого бетер түйшүккө салат. Анткени жарыктык жок жерде чоң чуңкурларды көрүү мүмкүн эмес. Мындан улам жолдогу жүргүнчү чуңкурдан качуу аракетин көрүү менен жол четинен чыгып кеткен учурлар күн сайын кездешет. Ал эми бул жолдо каттап турган айдоочулар чуңкурлардын көптүгүнөн тажа бүткөнү аз келгенсип, жол боюнда жолдун абалын тартып жүргөн биздин чыгармачыл топту көрүшүп, үнүбүздү жогорку жакталарга жеткирип койгула деген өтүнүч менен кайрылышты. Анан жолдун акыбалы аябай начар, деңгээли аябай начар, айрылып жолдо тешилип бүткөн. Бул күн жылыса жолдо ондой иштедиле, жылымак турсун ысып мынакей 45 градуска чейин кайнап турат. Жолду эч ким оңдогон жок мынакей, бир тешип атат. Кандай качан оңдоп бүтөт билбейм, ушу чоңдор укса экен. Суранабыз ушу жолду карап оңдоп койгула. Жол оңдогон соопчулук иш болот деп коет, ошону оңдоп да ушу азыраак жеш жолго көңүл буруп койсо деген суранычыбыз ошо. Кайрылууну кабыл алып коюңуз да. Төө ашуунун күнгөй же тескей жагынын жолу жакшы деп айтууга болбойт. Күнгөйүн күн санап, тескейин ай сайын чоң автоунаалар күн ысыгандан баштап кыш келгенге чейин талкалап бүтүшөт. Кайрадан жаз келип талкаланган жолдорду оңдоп түзөө башталат. Ал эми жүргүнчүлөр жолдордун сапасыздыгына нааразы болуп кайрыктарын айтып чыгышат. Ходовкалар калдырайт, бир айга жетпей эле кайра жаз атасың, дөңгөлөгүң айрылат. Келип кетип атканда бир жолу айрылат. Сөзсүз аны алмаштырып жаматышың 100-200 сом, 500 сомго чейин жамайт. Дискалар ийилет, түзөлгөн канча 1000 сомго чейин түзөйт. Ошодо чыгым кетип атат. Аны ар бир мамлекет водительде төлөп бере турган болсо, ал мамлекет төлөй албайт болчу. Ар ким өзү үчүн төлөп аткан үчүн жүрүшөт да. Айдоочулардын нааразы болуп жатканынын себеби оюлган же талкаланган жолдордо. Андан башкасы аларды анча деле кызыктыра бербейт. Узак жолдо жүрүү алар үчүн көнүмүш адат. Күн сайын алыс жолдо күндү күндөбөй, түндү түндөбөй, уйку көрбөй узун түндө кардарларын салып алып, узак жолго чыгууга шашылышат. Талкаланган жолдо күн сайын кар тышканы менен алардын бирден бир тилеги сапаттуу жол салынса экен деп үмүттөнүшөт. Мына жолдорду көрүп атасыз, мына караңыздар, ямадан аңдан аңга качып, кичине жол тандадак да болбой эле кайра эле аңга түшөрүбүз. Бир айда 2 жолу ходовойду жадаганга туура келет. Жылдан жылга эле ушинтип жолду жадашат. Сапаты начарыраак болот да. Колдон келишсе кичине чоңдор да жакшылап карап койсо дейм, кошулмаларын кичине көбүрөөк коштуруп, мындай калыңыраак септирип койсо дейм да. Жылда эле жука эле берип, мону жамай беришет. Бул жерден жамай турган жол эмес, негизи айткандачы бул. Сыйрып туруп эле кайра эле жаңы эле төшөдө жакшы го дейм, могу жолдон. Бул эми эле кайра жыртылат. Жыртылып эле оңдогонун коюшпайт, жамаганын коюшпайт. Таксистердин көбү эле ушу аңдан качабыз деп эле көбү эле авария болушат. Бирин-бирин сүзүп алышып. Ош-Бишкек жолунда айдаган тулпарын кандай гана маркадагы унаа болбосун, ар бир сапар сайын автоунаанын жок дегени бир тетиги бузулат. Же болбосо дөңгөлөк тешилет. Жол катар бузулган автолор менен катар дөңгөлөктөрүн түзөп же алмаштырып жаткан айдоочулар. Азапка айланган жолдо мындай көрүнүш көнүмүш адатка айланып калгандай. Албетте мунун баары жаман жолдун абалында. Бирок көпчүлүк жүргүнчүлөр буга деле кайыл. Негизгиси караңгы жолго калбай эртерээк эңсеген жерине жетип баруу. Азапка айланган жолдорду жана бир нече миң километр бийиктикти ашып өткөндөн кийин айтылуу суусамыр жайлоосу башталат. Пейлигенин жайлоосу кооз суусамыр өрөөнү бир учурлары көздүн жоосун алып, ал тургай жолдору да тегиз болгон. Ал эми бул жага келген адамды анын кооздугу кайдыгер калтырган эмес. Бирок тилекке каршы жолдогу жүргүнчүлөрдүн айтымында акыркы мезгилде суусамырдын жолдору гана эмес, жол боюнда катар тизилген боз үйлөрдө сүт азыктарынан жасалган кымыз, самал жада калса курутуудагы жасалма жол менен жасап жатышат деген маалыматтар тараган. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат деген иликтөө менен дал ушул кымыз, курут сүт азыктарын саткан жайга келгенбиз. Бүт колго жайлат. Биз өзүбүз сүз менен мунча курутtu эми баягы тиги бир эмеле уйдан чыкпайт да. Мунун баарын тиги айылдан алабыз. 8-марттан алабыз. Кызыл ойдон келет, суусамырдан келет, өзүбүздүн айылдан. Бүт ошолордон алып сүз менен анан жасайбыз колго. Мына монтип жаябыз. Жууруйбуз сүзмөсүн, туздап. Кымызчы кымыз. Кымызды деле алабыз ошо. Өзүбүз сегизпей байлайбыз, анан кийин кымызды калганын алып сатабыз. Кымыздын чыныгы ушул кымыз, табигый кымыз экенин кантип билсе болот эже? Бүт бара таза кымыз ичип, ичкен киши өзү билет мына.
кандай Анан экенинчи. шаардыктар көбүнчө ушундай маалыматтар тарады да. Порошоктон кошуп кымыз жасап жатат деген маалыматтар. Жок, ошо суусамырды ошентип жаманаттык кылып атышат да. Суусамырдын кымызы өзү сонун кымыз. Мына биз канча жыл, мен 15 жыл болду мына бес аганыма. Эми кантип далилдеп бере аласыз? Ошону айтсаңыз, биз дагы ошо Куюп берейин немени? элдерге туура маалымат жетсин, баары туура түшүнсүн деген ойдо. Куюп берейин, эметсе ичип көргүлө. Кымыз мына суусамырдын кымызы таза кымыз. Эч убакта тиги жаманатты кылышпасын. А бирок өткөндөр сурайт, эмне самопалбы, ана порошокпу депчи. Порошок эмес, жапжашынакай эле кымыз мына суусамырдын кымызы. Жергиликтүү элдердин айтымына караганда мындай такталган маалыматтар алардын өзүлөрүнөн да келип жеткен. Ал тургай кымызды жана жасалган куруттарды атайын лабораторияга текшерүүгө алып кетишкен. Бирок тиешелүү текшерүү кызматкерлери мындан бир нече ай мурда келишкени менен алардын дайыны азыркыга чейин жок. Ал эми биздин чыгармачыл топ суусамырдагы кымыз, саамал, куруттардын шаардагы сүт азыктарынан айырмасы асман менен жерде экендигине күбө болдук. Мына бизден ушерге жыл сайын келебиз. Бир туугандарыбыздын төртөөбүздү тең ушу жерде бизнесибиз. Ушу бээлерди сайбыз, сүтүн сатабыз, кымыз кылып сатабыз. Ушул жерде жолдо тиричилик кылып отурабыз. Башка эчтере бизнес жок бизде. Ошо бээни карап отурабыз. Негизгиси жайлоого жайылган малдар жана бейлер буга чыныгы далил болуп бере алат. Алардын кантип кымызды жана чыныгы табигый азыктардан жасалып жатканын көзүбүз менен көрүп күбө болдук. Башка элдикин билем, өзүмдүн сатып өзүм жасап аткан эмелериме өзүм жооп бере алам. Куруттарды мен ошого унду ошо курутка кошуп сатканча тогош жасап сатсам мага пайдалуу. Сатылышын сатылган өзүбүз бала бакырабыз. Ошо курутты эле бала бакырабыз. Мындан бери туура эмес болуп калат го, арасынан ун чыкса, ал ишти көптүрөт, эмне кылат, зыян эле. Өзүбүзгө кандай неме караса элге деле ушул нерсени каалайбыз да. Эч убакта туура эмес нерсе жасабашка аракет кылабыз. Кымызыбыз болсо натуральный эле. Бие саап, беден эле жасалган эмелер. Ар ким алармандарга биз эч убакта деме кылбайбыз. Көргүлө проба жасап, көңүлгө жакса, туура келсе алгыла дейбиз. Анан ар кимдин өзүнүн көңүлүнө азыр элдин баары эле кымызды билип калышты го, кандай таза эмелдерин. Кудайга шүгүр күнүнө бир 30 литрден кем сатпайм. Суусамыр кенен жайлоосу, кооз жаратылышы ошондой эле укмуштуудай таза абасы менен бизди суктандыра алат. Ал эми жол боюнда тигилген катар боз үйлөрдөгү адамдар азыркы учурда өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан кези. Ал эми бул жердеги ар бир продукция өзүнүн нукуралуулугу менен айырмаланат. Суусамыр жайлоосундагы жол боюнда тигилген боз үйлөрдүн саны да аз эмес. Катар тизилген боз үйлөрдө өзгөчө улгайган байбиче абычкаларды кездештирүүгө болот. Көпчүлүккө Саякбай Манашынын образын берген Жумабек Аксакал небереси жана байбичеси менен ар бир мезгилдин жай айынан баштап эле Суусамыр жайлоосуна келип боз үй тигип тирлигин өткөрүшөт. Ал тургай бала чакасына жана неберелерине аз да болсо каражат топтоп кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Биз келгенибизге берге бир 10 жыл болуп калды. 10 жылдан бери келип 3 тууган турабыз бу жерде, 3 боз үйдө. Кичүүнүн 5 ай. Биз болсо, мен болсо гостиница карман. Мына боз үй тигип. Ортончу иним болсо бу жерде столовый. Курдак жасайт, кымыз сатат ушундай. Курут сатабыз. Ошол 10 жылдан бери ушундай эме кылабыз. Берден гана бир жери кымыздын эмеси качествосу начар болуп калганы жана сапаты. Жана үйдүн үстүнөн көйрөк кошуп коет. Ошондон может таза кымыз болбогашы мүмкүн. Демек силердики таза, нукура таза эле да. Жумабек Аксакалдын айтымында жайлоодо сүт азыктарынан жасалган продукциялар нукуралуулугу жана табигыйлыгы менен айырмаланат. Ал эми Кытайдан алынып келинип жасалма жол менен кошулмалар кошулуп жасалган кымыздар туурасындагы маалыматты четке кагышат. Жасалма кымыз менен табигый кымызды айырмалоо анчалык деле кыйынчылыкка турбайт. Короосуна бейни байлабай шаардан жаңадан келип боз үй тигип алып, Кытайдан келген кошулманы сууга аралаштыргандар деле болсо керек. Бирок биздин чыгармачыл топ ар бир боз үйгө баш какканда Суусамыр айылынын кең пейилдүүлүгү кабак кашым деби күтүп алып, жайылган бээлерди кармап келишип, сүтүн саап, күн сайын жасалып жаткан эмгектери менен далилдеп беришти. Эми мен мына өзүм 5 айым. Мына азыр саап көргөсөм, эч мындай самопал, помалпал деп ойлобогула. Мен өзүм саайм, мына алып келип куям, бышам, эртемен эрте дайыр болот, кайра куюп алабыз. Аны өтсө сатабыз, өтпөсө дагы кийинки күнгө калат. Анан ошо күнүгө саап, кайра эле кайталамай окат ошондо. Самопал дегенди билбейбиз.
таснакай бээрин сүтүн кымыз кылып сатабыз. Жайытка өзүнүн кедергисин тийгизген 6 гана тикенек чөбү акыркы мезгилде жайлоодогулардын айласын ого бетер кетирди. Бул чөптүн жайлоого өскөнү жайытка чоң тоскоолдуктарды жаратып, анын тамыры да оңойчулук менен жулунбайт. 6 гана тикенек чөбү алыстан бир караган адамга жашыл шибер жайлоого көрк кошуп турганы менен анын зыяны болбосо пайдасы жайлоого жокко эсе. Анткени жыл сайын анын тамырлары айланага бат жайылып кетүү коркунучу бар. Мисалы Суусамырда кийинки убактарда 6 гана көбөйө баштады. Бул 6 гананы мал да жебейт. Bunun 6 gananın көбөйгөнү кийинки жылдарда көп болду. Мына могу турган 6 гана. 6 гананы бул тамырынан кете берет жайылып. Анан кийин тегерегенде муну мал дагы аралап да баспайт. Бул анан жайытка бүт мына басып атат. Моулардын баары мына биз келген жылдары могу жерде жок болчу. Мына могу жерде бир чоңоюп атат, тияна да мына тамырлап бул кете берет. Мунун тамыры аякка болот. Бул эми бизге ушу жайытка зыянын келтирип атканы ушу да. Суусамыр жайлоосу Борбордон Божомол менен 200 чакырымдай алыстыкта жайгашканы менен бул өрөөндөгү жашоо такыр башкача. Аба ырайы жай мезгилинде салкын, кышында ызгар суук. Жада калса Суусамырда жылына 5-6 айга чейин кыш мезгили уланып, эң башкысы жайлоодогу жашоо табигый жана таза экенине күбө болдук. Ал эми шаардан келген жасалма кымыз менен жумуртканы бул жерден жолуктурууга алган жокпуз. Эң башкысы жайлоодогу жашоо табигый жана таза экенине күбө болдук. Болгону эле биздин чыгармачыл топ талкаланган азапка айланган жолдордо келип, азаптуу жол менен кайра үйүбүзгө кайтууга туура келди. Нургазы Жаныбеков, Токтомуш Жекшенбай уулу, NTV, Суусамыр өрөөнү.